Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин атасы Асанбек Көлбаевдин ысымын алып жүргөн Чолпон Атадагы ат майдандын атын шашылыш өзгөртүү керек. Мындай пикирди Атамекен фракциясы кезексиз өткөргөн жыйында билдиришти. Биз кылмыш дүйнөсү менен катуу күрөшүп жатабыз деген өлкөдө кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү Көлбаевдин атасынын аты берилиши моралдык жактан туура эмес. Ат майдандын аталышын түрк тилдүү элдердин ат оюндары башталгыча өзгөртүү керек деген оюн фракция лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Жыйында ат майдандын Көлбаевдин атын алып жүрүшү коомчулук тарабынан криминалдык дүйнөнүн жеңиши катары кабыл алынышы мүмкүн экендиги белгиленди. Маркум Асанбек Көлбаевдин ысымы аталган ат майданга 2012 жылдын августунда ыйгарылган. Бирок жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын чыгарган чечиминин негизинде берилген бул ысым мыйзамсыз деп табылды. Жыйынга күч органдарынын өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттары, вице-премьер-министр Абдрахман Мамбеталиев катышып, маселени тез арада чечүү жагы каралды. Уюштурулган кылмыштуулукка каршы күрөштүн жүрүшү жөнүндө маалыматты уксак деген ниетибиз бар. Сиздер менен алдан ала жолукканыбыз ошого бир материалдарды даярдап, маалыматтарды даярдап, ошол биздин жыйыныбыздан бир реалдуу бир жыйын чыкса деген ой. Жолугушууларда бизге бардык жерде ошол уюштурулган кылмыштуулук башын көтөрүп жаткандыгын, күрөш президент Отунбаевга, андан кийин Атамбаевдин ушул президент болгон жылдары жакшы жүрдү эле, акыркы кездерде ошол солгундап калды деген ой пикирлер айтылып атат. Ошого тиешелүү маалыматтарды, уюштурулган кылмыштуулук кандай группа бар, алар эмне иш кылып атат, аларга каршы күрөшүүгө биз бир топ мыйзамдарды алганбыз, ошол мыйзамдар жетиштүүбү, балким дагы жаңы мыйзамдарды алып беришибиз керек. Ушул мыйзам жагынан биз кандай жардам бере алабыз? Ошол кырдаалдар жөнүндө маселе көтөрөбүз, ошого даярданып келсеңиздер. Бүгүн ушул жолугушкандан пайдаланып, бир ушул фактка токтолуп, ошол боюнча сиздердин пикириңиздерди билип, өкмөткө ошол чечим чыгарганга сунуш кылсак деген оюбуз бар. Эльвира Сариева, Кыргыз Республикасынын вице-премьери, мындай деп билдирип атат. 8-14 сентябрда Ысык көлдүн жээгинде бүткүл дүйнөлүк көчкүмөндөрдүн оюну болуп өтөт. Бул иш-чарага 10дон ашык өлкөдөн өкүлдөр келип катышат. Дүйнөнүн 40 өлкөсүнө телерадио компаниялар аркылуу трансляция болот. Абдан көп телерадио компаниялар келишет. Журналисттер келет. Бул биз үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк болот. Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, өзүбүздүн туристтик потенциалыбызды колдогондой жол ачып берет деп бардык министрликтерден, ведомстволордон бул иш-чарага мындай дыккат жана профессионалдуу даярдаганды сурап жатат. Анан келген коноктор, ошол өткөн иш-чаралар Семенов ушелиясында Кырчын деген жакшы жерде болот экен. Анан негизги оюндар Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо болот экен. Ачылышы, жабылышы, ат чабыштар, көчмөн оюндар болгондон кийин ошол Чолпон Ата шаарында болот экен. Мен жакында көлдү кыдырып, көлдүн шайлоочулары менен бир нече райондо жолугушуп келдим. Ошол жерде маселени айдан ачык көтөрүштү. Көл өрөөнүндө кылмыштуулук башын көтөрүп атат. Мөмө жемиш ташыганы келген фуралардан дагы чорныйлар деп ачык айтты, чоң жыналышта акча алышат дейт. Азыр 10 койкасы бар. Жанагындай меймандарды тозгон жеке гостиница деп коелук, жеке гостиницаларды дагы ушул салып атат деп айтып атат. Бул информацияларды тактап, урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү 20 августта жыйынга айтып келишиңер керек. Биз сиздер жок деп жашырган менен элдин арасында бул мындай белгилүү болот да. Анан Чолпон Ата шаарында, Ысык көл районунда дагы болдум. Ал жерде дагы граждандар мамлекеттин, өкмөттүн жүргүзүп жаткан саясатына нааразы.
Атамекен партиясы мен СДВК партиясы біз криминалға қарсы күресеміз деп барынан көп қиқырған. Шайлоо алдындағы программасын негізі болған. Күрөштө стратегия жоқ, ойлонулган, макулдашылган, көп жылдық перспективалуу план жоқ. Мамлекеттик ишканалар, мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү бийлик органдары бири-бири менен макулдашылбаган ойына келген иш-чараларды көрүп жатат. Тескерисинче жергиликтүү бийликтер жогорку президенттин айткан саясатына каршы келген жүрүм-турумдар, мындай иш-аракеттерди жасап атат деген томаттарын айтты. Ошолардын бири былтыр август айында, былтыр мурдагы жыл 12-жыл август айында Чолпон Ата шаарынын жанындагы ипподромго, ипподром бул президенттин иш башкармачылыгынын балансында турган ошол кезде. 54-чү ат заводунун 54-чү жылкы заводунун балансында туруп, ал президенттин иш башкармачылыгынын алдында турган. Ошол ипподромго бүгүнкү кылмыш дүйнөсүнүн жетекчиси, вор в законе деп аталган Камчы Колбаевдин атасынын аты 12-жылы коюлган. Ал киши жакшы киши болгон дейт. Өмүрүн ушул спортко, жаштарды тарбиялаганга арнаган экен. Ал кишиге бизде эч кандай томат жок. Жаткан жери жайлуу болсун. Бирок саясий көз караштан алганда Кыргызда атасын сыйлап эмес, анын баласын сыйлап коет. Баласы тың чыкса мектепке, көчөлөргө аталарын аттарын койдуртуп атат. Бүгүнкү кырдаалда атасын сыйлап ат койсоң, баласы тың чыккан экен дейт. Мына ошол жерге Көлбаевдин атын берген саясий жактан туура эмес. Кыргызстандын президенти Алмаз Атамбаев жарыялаган саясатка карама каршы келген идеологиялык сокур кадам деп эсептейбиз. Мына 40 өлкөдөн телерадио компания келип, Көлбаев атындагы стадиондо трансляция кылат дейбиз. Бул криминалдык идеологиянын салтанаты болот. Бул криминалдык идеологиянын даңазолоо болот. Ошону көргөн жаштар, башкалар, балаң ушундай болсо тың болот экен. Мына ушинтип дүнүйөгө элин, жерин, атасын даңазалайт экен деп айтат. Анан биз ойлойбуз, бул туура эмес. Бүгүн ушул сиздерди жыйнап, шашылыш жыйнаганыбыз 20-сын күтпөй эле. Ошол көчмөндөр оюну башталганга чейин бул стадиондун, ипподромдун атын өзгөртүшүбүз керек. Азыр сиздер менен кандай кырдаалда берип калды, ким берди, ошого кандай негиздер бар эле, укуктук негиз, саясий негиз, идеологиялык негиз бар эле. Ошолорду карап, сиздер менен ушул иликтесек деген ой менен сиздерди ушул жерге чакырдык. Бул жерде мамлекеттик коопсуздук комитетинин өкүлү олтурат, туурабы? Казакбаев, Бөкөнбай, Жанбеков. Сизге мынакей бир суроо. Уюшулган кылмыштуулук улуттук коопсуздукка, мамлекеттин коопсуздугуна сокку берген, коркунуч туудурган факторлордон болуп эсептелеби? 2013-жылы кабылган мыйзамдын негизги максаты коомдук мамлекеттик коопсуздукту уюшулган кылмыштуулуктан сактоо деп, коргоо деп кабылган. Демек, туура. Коркунуч туудурат. Нурбек, Бөкөнбай Жанбек, уюшулган кылмыштуулук мамлекеттүүлүккө, мамлекеттин коопсуздугуна түздөн түз негизги коркунуч. Бул жанагы диний экстремизм деп, Иракта, башка жерлерде мамлекеттик структураларды алмаштырып түзөбүз деп атат да, бул өзүнчө параллелдүү структура. Бул параллель дүйнө. Өзүнүн конституциясы, өзүнүн закону бар. Ал биздин мирской закондорубузду, светский закондорубузду тааныбайт. Бул ошондуктан сиздер буга да каршы күрөшүңөр керек. Бул милициянын гана иши эмес. Башка метод менен каршы күрөшүңөр керек. Эми мындай суроо да.
Ошол Көлбаевдин аты берилип атканда КГБ унчукпай эле отурду. Ошол жерде жергиликтүү чиновниктер тамак жеп, эт жеп, дүркүрөп ары бери жетелешип жүрдү дейт, ошол атын беребиз деп. Аны ошону билип, жогору жака айтып, токтоткула, бербегиле деп эскертип айткан болдубу? Болсо ошондой маалыматтарды сиз 20-сында тастыктап бизге мындай алып келгендей болушуңуз керек. Президентке жөнөткөнбүз, губернаторго жөнөткөнбүз, өкмөткө жөнөткөнбүз. Бизди угушпады деп. Эгер жөнөтпөгөн болсоңор, анда таптакыр ишти билбейт экенсиңер, максатыңарды билбейт экенсиңер. Эртең тиги бул окшогон окуялар бул биринчи жолу эмес. Кара сууда киллер деп тиги аталган милиция тарабынан аты өлтүрүлгөн, милициянын да бир өкөсүнүн аты өлтүрдү, атышып. Мен атын билбейм, бир жигиттин атын ушул Кара суунун көчөсүнө беребиз деп. Айылдык кеңеш чечим чыгарып койду деп. Өзүңөр билесиздер. Раматуллук Тынчтыкбек Акматбаевдин атын мектепке беребиз деп, мектептин коллективинин жарымы демилге көтөрдү, жарымы каршы турду. Эгер аны берсек, биз балдарга кандай тарбия беребиз? Аны көргөн эл, уккан балдар эмне дейт деп, мына ушул окшогон окуялар болуп атат. Эгерде биз мындай тоскоол болбосок, эртең Ошто Анапиевдин эмнеси кеп? Ал да мектептерге, спорт залдарга жардам берип атат. Анын да атын коюп коелук. Атасынын атын коюп коелук. Анда эмне биз каяка кетебиз? Анда мамлекеттүүлүк банкрот деп жарыялап туруп эле биз кыргыз мамлекетин жоюп салышыбыз керек. Тилекке каршы криминалдык түшүнүктөргө негизделген криминал башкарган дүйнөдө өлкө жок. Болушу мүмкүн эмес. Болсо да кыска убакытка анархия, беспорядок, чаң тополоң болгон учурда гана болуп атат. Андан биз ага мындай тоскоолдук кылышыбыз керек. Ана ошол ат берилип аткан учурларда Бабановдун чечими менен өкмөткө өтүп кеткен экен, туурабы? Биринчиден бул ишкана ошол ат берилген убакта бизге карачу эмес. Президенттин указынын негизинде 9-апрелде президенттин указы чыккан. Бир талай ишканалар мамлекеттик мүлк фондуна берилген. Ошонун ичинде дагы ушул мал чарба заводуна, кошконе заводуна берилген. Ушунун негизинде өкмөттүн токтому чыгып, 3-июлда толугу менен мамлекеттик мүлк фондуна устава бекитилген. Бул ат берилген убакыт биздин маалымат боюнча августта берилген. Мурунку мамлекеттик мүлк фондунун Усмоналиевдин макулдугу менен. Бул жерде президенттин жана өкмөттүн иш башкармасы ал кезде бул ишканага ээ эмес болчу. Толугу менен мамлекеттик мүлк фондунда болчу. Бул эми мүлк фонду жооп бериш керек. Өкмөткө баш ийген ишкана экен, анын объектиси экен. Ага ат коюу кимдин компетенциясында, кандай эрежелер коюлган, анан район ошентип ат бере албайбы, ошолор боюнча Калматов Нурбек болгон сиз түшүндүрүп берсеңиз. 2012-жылы 9-апрелде президенттин жарлыгынын негизинде бир нече объектилер өткүзүп берилген. Ошонун ичинде 54-чү конный заводдагы бизге өткүзүп берилген, биздин балансыбызда болгон. Бул окуянын башталышынын биринчи кезекте ветерандар совети жана Чолпон Ата шаарынын тургундарынын идеясы боюнча көтөрүлгөн. Ошол эле 10-август 2012-жылы Чолпон Ата шаарынын кеңешинин токтому чыгды. Канча августта? 10-август 2012-жылы Чолпон Ата шаардык кеңешинин токтому чыгды. Ошол эле айда 16-август 2012-жылы айылдык кеңеш тарабынан Көлбаев Асанбек атын ыйгарып атат да, конный заводкочу. Анга чейин 54-чү жылкы заводунун протоколу бар. 14-август 2012-жылы. Ушул болгон окуялардын баары бир айда болуп атат. Анан жогоруда айтып кетпеди, фонддун дарегине кайрылуу жасагандар. Туура 21 август 2012-жылы регистрация болгондон кийин, атын присвоить эткенден кийин фонддун дарегине Ысык-Көл райондук мамлекеттик администрациянын башчысынын колу менен кайрылуу келип атат бизгечи. Карап өзүңөрдүн сын пикириңерди бергиле. Анан 27 август 2012-жылы Осмоналиевдин колу менен не возражаем деген письмо кеткен. Бул письмо кеткенден кийин анга чейин эле буну баса белгилешибиз керек.
биздин катыбыз 27 августта кетет. Ал эми 16 августта Бостери айылдык кеңешинин токтомунун негизинде аты уже коюлган. Бизге 27-синде кечиктирип эметип атат. Ал айылдын балансында турган объект эмес да. Ал райондун балансында турган объект. Мурун түздөн-түз президенттин иш башкармалыгына караса мурун. Түздөн-түз өкмөт. Ошонун тиги өкмөттүн байлыгын карамаган, өкмөттүн байлыгын эч кимге бербестен мындай кең гана кармап тур деп берген Осман Тимуштуду турса, кантип анан бир айыл атты коюп кое берет. Анда объектиңердин баарына айдагылар ат кое берсе боло берет экен. Ошонун мыйзамдуулугун бир карап көрдүңүзбү? Мен маалымат бермейм. Урматтуу өскөс, урматтуу депутаттар, кече фракциянын күн тартибин алгандан кийин биздин юристтерди чогултуп консультация өткөрдүк. Ушул маселенин чоо жайы боюнча да биринчиси бүгүнкү күндө ошол ишкананын статусу анан кимге караганы жөнүндө. Ал ишкана азыр айтылып өткөндөй ошо өкмөт адегенде президент указы менен анан өкмөттүн токтому менен ошо мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун карамагына берилген мамлекеттик ишкана болуп эсептелет. Жөнөкөй эле мамлекеттик ишкана эмес, мамлекеттик маанидеги муну көзгөчө айтып келет. Анткени мунун уставында бар мына асыл тукум жылкы асыл тукумдуулугун өнүктүрүү боюнча мамлекеттик маанидеги уставда жазылып турат. Ушундай бир пункт бар. Негизги максат ушул. Экинчиси мына жазылып атат: организация отдыха граждан, зарубежных гостей и туристов, проведение культурно-массовых конно-спортивных мероприятий деген сыяктуу мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн чоң мамлекеттик иш-чараларды өткөрүү булардын түздөн-түз милдети болуп эсептелет да. Ошондуктан бул ишкана бүгүнкү күндө мамлекеттик маанидеги мамлекеттик ишкана. Эми анын жанагы анын атын коюу боюнча бизде 2008-жылы талдап чыкты кече биздин юристтер. Өкмөт тарабынан жобо бекитилген экен. 2008-жылы 19 августта номер 467-де. Бул жанагы мамлекеттик маанидеги объекттерге ат коюу жана атын өзгөртүү жөнүндө жобо да. Бул жерде мына 4-пунктта так жазылып турат монтипчи. Общий зал тоғыз сайт берген объектам государственного значения деп атат. Могут присваиваться наименования, знаменования событий и так далее, деп келип туруп, честь государственных общественных организаций, а также имена особо выдающихся государственных деятелей науки, культуры и других заслуженных листей. Эми жанагы кишинин атын другой заслуженный листенге туура келет деп эсептейли, бирок мындай деген жери бар да дальше. Имена особо выдающихся людей, значит, присваиваются исключительно в случаях посмертно, в целях увековечения памяти о них деп атат да. Далее мындай деген пункт бар. Присвоение указанных наименований производится местными государственными администрациями и органами местного самоуправления Кыргызской Республики по согласованию с премьер-министром Кыргызской Республики. Бул жанагы атын коюу балдарды 2-3 тактап чыгышты, премьер-министр менен макулдашылган эмес. Ошондуктан биз аны мыйзамдуу деп айта албайбыз. Экинчиден жанагы фонд көчүрмөсүнүн мурдагы төрагасына өкмөттүн башчысы тарабынан, өкмөт тарабынан ыйгарым укукта берилген эмес. Сен макулдук бересиңби же бербейсиңби депчи, мындай бир дагы документ жок экен деп таптак чыкты. Ошондуктан жанагы ошол жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү мамлекеттик администрациядагы чечим кабыл алуулардан мурун булар ушундай идея бар, ушундай сунуш бар деп туруп премьер-министрдин дарегине кат жиберип кайрылуу жолдош керек болчу. Анан качан ошол макулдугун алгандан кийин гана жергиликтүү кеңештин кароосуна чыгарып, алар добуш берип ошондой чечим кабыл алса болмок. Тилекке каршы мындай чечим жок, премьер-министрдин макулдугу да берилген эмес. Кырдаалы ушундай. Сезондун күйүп турган маалында, Чолпон Атабектер баарын боюп сезонду ойлоп турган маалда кезексиз сессияга чакырып, ошол ипподромго Асанбек Көлбаевдин аты берилсин деген маселени карашат. 10 августта. 16 августта Бостери айылдык кеңеши, Бостери дагы туризмдин центри. Жөн эле августта алар дагы ушул күйүп чыккан түшкөрөйлөр да. Алар да кезексиз чечим чыгарып, ипподромго Көлбаев Асанбектин аты ыйгарылсын деп 16 августта чечим чыгарат. Ошол эле күнү ысык көл районундагы кыштактардын Чолпон-Ата шаарынын көчөлөрүнө жана социалдык маданий мекемелерге ат коюу маселесин жөнгө салуу боюнча райондук комиссия дагы кезексиз чечимин чыгарып, Бостери айылдык кеңешинин чечимин талкуулашат.
Ямал түшкө чейин болсо жазып базып кол коюп бергенче кеч деле кирип калмат. Бирок ошол чечимди ушундай автоматтык түрдө тиги Батыкаевдин тиги соттун чечиминдей кол коюп кондой мынакей. Эртең менен бостери чечим кабыл алат, кагазын даярдап кол коюп берет. Ошол эле күнү түштөн кийин, мен түштөн кийин деп ойлоп атам, или кечинде райондо комиссия жиналат дагы ошонун чечимин карап, жактырып беришет. Андан кийин эми жанагы ага чейин 14 августта 54 ат заводунун коллективи жиналат. Ошол эле күнү Осмоналиев Айбек анын төрагасы ошол эле күнү кат жөнөтөт. Ушундай оперативдикте президенттин тапшырмасында мындай аткарышпайт. Президенттин тапшырмасында, жогорку кеңештин тапшырмасында мындай энтузиазм менен, мындай тездик, чагылгандай тездик менен эчким аткарбайт да. Анан закондорго карабастан туруп эле, анан биз маселени чечтик деп, мына ушул кезге чейин ошол атын өзгөртүп илип коюп турат. Биз ойлойбуз, бул биздин мамлекет Алмазбек Атамбаев жарыялаган идеологияга мындай түп тамырдан каршы келет. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу Абдурахман Мадакимович, сиз өзүңүз айттыңыз, ушул премьер-министрдин макулдугу болгон эмес. Бул жергиликтүү чиновниктердин ошол баш ал десемде бөрк алып, бирөөлөргө жагынып кызмат көргөзгүсү келген аракет экен. Ал депутаттар эбак тарап кетип, азыр таптакыр башка депутаттар кеңешке да бүгүн дооматпай албайбыз. Мыйзамдын чегинде анын аты эски атын аты жок, Чолпон ата ипподрому деген атын кайра калыбына келтирип, ошол аты менен ал жерде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюну экинчи буга окшогон президенттерге жол бербешиңер керек. Кыйбы силер сакчы болуп турушуңар керек. Анан башка жерлерде дагы көчөлөр, ар бир көчөнүн өзүнүн криминалдык романтикалык герою бар. Анын баары кое бере турган болсо, анда биздин мамлекеттин идеологиясы болбойт. Туурабы? Анан мен ошентип ойлойм. Урматтуу депутаттар, сиздерде кандай ой пикирлер болот? Бул жактагы суроо жоопторго угуп отуруп, анан ой келип атат да. Мына биз көтөрүп чыгып атабыз, калган мамлекеттик органдын өкмөт баш болуп бүгүнкү чейин учуп кое турганы бу кандай? Биринчиден. Мурда өкмөттө болсо, анан управделамы баягы президенттик эмеге өтсө, управделамы өтсө ошолордун карамагында балансасында. Алар дагы карап, фонд косумчусу өкмөттөн бизде аты жок болду. Президенттен силер өткөрүп алгандарга дагы 2 жыл болду да, Кудай урса. Фонд косумчусу өткөрүп алган 2 жыл болду. Биздин өткүзүп алганыбыз. Бүгүн силердеби? Ошол кезде да ошол жерде болчу фонд Анан косумчусу. ушул жерде отурганы мен үчүн аябай мындай бир ой келип атат да, бул жогору жактагы чоң чиновниктердин аралашкан оюнчу. Жөнөкөй чиновниктер аткарбайт, тест өзүңүз айткандай тест темптер. Баары менен согласовать этип, өзү схема менен өтүп кеткенин билип турат, туурабы? Мына эчиңиздер деле жоктоп айтып башыңыздар керек. Өкмөт каякта карап жүргөн? Ким куратор болгон? Укук коргоондар каякта карап жүргөн? Кимге кандай маалымат бердиңер эле? Чоң суроо да. Анткени укук коргоондар унчуккан эмес, бир да маалыматты берген эмес. Өкмөт дагы унчуккан эмес. Өкмөт корккондагы Айбек, сен Осмоналиевке сен берип койчу деп ушундай эме болгон болуш керек. Бул жерде мамлекеттик чиновниктер тараптан кандайдыр бир өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, бул жерде эме жыттан атат. Кылмыш иши жыттан атат да бул жердечи. Не то что жөнүндө присвоить этип коюу жерде. Ошон үчүн я думаю, ким Абдурахманович, мына сиз как раз бүт блокту ошо куруп этип турасыз өкмөттөн. Эң биринчи сиз жооп бересиз. Ошон үчүн муну тез аранын ичинде керек болсо тактап иш козгоп, бул ошо иш козгосоңуздар терең эмесине жетесиздер. Кимдер эме кылганчы? 2012 жылы ким премьер-министр болгон? Коомчулук бул жөнүндө билиш керек. Кимдер бизде чыккынчылык кылган? Мамлекеттик, мына туура мамлекеттик негизги биздин мекеме болуп атса, ал жерде
бүт Кыргызстан боюнча дүйнө жүзү боюнча же болбосо башка канча оюндар ойнойт болуп кетип, туурабы? Бүт мамлекеттерден келип Ысык көлдө эз алып, ошол жерде жыл сайын болуп атпайбы? А мен мисалы уккан эмесмин, тиги Көлбаев атындагы ошол атын ыйгарган экенчи, чындачы. Ошон үчүн мен ойлойм, эмкиде биз ушу мен мынакей берип аткан суроолорго толук кандуу мынакей Абдрахман Мадакевич өзүңүз баштап, бүгүн азыр чыккандан баштаппы команда группа түзүп туруп, мунун баарын иликтеп, тактап, сол жерден расследование жүргүзүп туруп, кандай болгонун ошол жөнүндө биз эмкиде биринчи биз депутаттар билгибиз келет. Бул жерде журналисттер да отурат, журналисттер да билгиси келет. Туура уюштурулган кылмыштуулук боюнча Өлү Черкеш айтып кеткендей, алы аттар эле коюлбастан мамлекеттик кызматтарда отура баштады азыр. Акимдер баш болуп районда. Мен айыл өкмөттерди айтпайм, мен депутаттарды айтпайм. Бул бизде өкмөт барбы? Укук коргоо органдары барбы? Маалыматты бересиздерби? Өкмөткө мынабы кандидатурасын карап турсуңар. Анын момундай биографиясы бар, момундай. Элдер азыр мындай Өлү Черкеш иренжи баштады да ушучу. Мисалы мына Чүй областында деле бар. Эми райондук деңгээлдеги чоң-чоң болуп иштегени менен уюштурулган кылмыштуулук тапты жактап жүргөндө, же ошонун тууган тушкан арым катташтары бар значит. Коюла баштады өкмөт, билбейм эмне карап жүрөт, каякта карап жүрөт. Эгер эки ошондой оюнчу да ала келсеңиздер, Кыргызстан боюнча кай жерлерге акимдер коюлду, кай жерде зам акимдер коюлду, кай жерге мэрлер коюлду, кай жерге гор кеңештин төрагалары коюлду. Анан сиз айтып атасыз, Өлү Черкеш каяктын аты коюлуп калды деп. Биз мынабы өкмөт деген мыйзамды алып келиш керек. Эгер уюштурулган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн баары тең азыр бизге айылдык болобу, шаардык болобу, депутат болуп алышып, азыр баары тең ошолор команда өтүп атат. Ошолор инициатива чыгарып атышат. Уюштурулган топ, уюштурулган кылмыштуу топ бул атайы киргизип атат бийликке, бүт бардык жагына. Мына укук коргоонордун баарында тең бар. Өзүнүн кишилери. Прокуратура, МВД, башка дагы бир топ эмелердин баары тең бар. Аны баары тең билишет, оперативный работниктердин баары билет. Качан тазаланабыз биз? Ошо тазалангандан кийин анда моундай окуялар болбойт бизде. Ошон үчүн МКД дагы мен ошо берген айткан сөздөрүм боюнча сунуштар боюнча да бүт так ала келсеңиздер дейм. Ошо сурап кетебиз. Жокко чыгаруу процедурасын карап чыгып, көчмөн элдердин оюндары башталгыча бул маселени чечиш керек. Анткени Кыргызстан жаман акыбалда калып калат да, биз абдан уят болобуз. Экинчиден мен сизге бир суроо жөнөтүп элем. Биздин күч структуралардын кандайдыр бир кодекс чести деген барбы, жокпу? Эмне дейсиз? Барбы ошол кодекс чести? Анткени бүгүн элдердин баары айтып атат. Биздин ГКНБнин мүчөлөрү, МВДнин милициялары, полковниктери, чоң-чоң чиновниктери ошол кылмышкерлер менен эле ары бери ресторандарда отурушат. Алар менен бирге тойлорго барышат. Алар менен саламдашат дегендей. Бир подъездде жашашат. Бир подъездде комшу болуп жашашат. Жок, эми мындай бул туура эмес да. Ошондой бир кодекс барбы, жокпу, түшүнүк барбы, жокпу, ошол мага түшүнүксүз болуп атат да. Кандайча биз элдердин баары карап турат, анан алар деле балдарын тарбиялаганда айтат да, сен криминал болсоң жакшы экен, мына кандай обществода жүрөт экенсиң, акчалуу болот экенсиң, эмне кылсаң ошону кыла берет экенсиң деген дагы идеология бүгүнкү күндө тарап атпайбы? Биз үчүн, мисалы үчүн, элдин баары эле айтып атат, силердин жумуштарыңар жанакы мышиная возня эле болуп атат. Калп эле анча-мынчаларды тиги отургузуп же соттоп коесуңар, а чоң-чоң ушундай чиновниктер алар менен дос болуп эле, тууганчылык, муганчылык болуп эле жүрүшөт дейт. Бул жерге мен бирок айтсам туура эмес болуп калат. Жаңы өкмөт, 4 ай иштеп аткан өкмөт тиешеси жок деп, бирок биз правоприемник болгондон кийин тиешеси жок болсо дагы ошону иликтеп тактап чыгып туруп, мындай тиешелүү адамдардын жоопкерчилигин кароого биз чара көрөбүз, бул биринчиден.
Экинчиден туура айтасыз, жанагы бүгүнкү күндө бийлик бутагында, ошол аткаруу бийлигинин бутагында дагы депутаттардын арасында деле кээ бир уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрүнүн отургандыгы бул чындык. Бул жөнүндө биздин укук коргоо органдарынын толук маалыматы бар, баягы учетко тургандары дагы бар. Алар менен иш жүргүзүлүп атат. Ошол укук коргоо органдарынын сунушу негизинде биз азыр бүгүнкү күндө жанагы ошол акимдерде же болбосо өкмөттүн номенклатурасына кирген, өкмөт менен макулдашылып коюла турган же өкмөт тарабынан коюла турган адамдарды тандоо процессине жаңы мындай немелер критерийлерди киргизип атабыз. Ар тараптан карап туруп анан аларды өткөргөн боюнча. Деги эле мына атайын топтор түзүлүп, мына ошо акимдер баштап туруп ошо жетекчилердин ишин баалоо боюнча мына жаңы өкмөт быйыл жаңы критерий оценка, жаңы баа берүү критерийлерин иштеп чыкты. Ошол жерде эң негизги максаттары, негизги пункттардын бири бул репутация деп айтып атабыз да. Репутациясы тазадан болуш керек деп турупчу. Буга өкмөт тарабынан мындан ары абдан чоң көңүл бөлүнөт, тыгыз көңүл бөлүнөт. Коргоо органдарында мына улуттук коопсуздук комитетинин деле ички иштер министрлигинин дагы ошол жана президент тарабынан жарыяланган коррупцияга каршы, кылмыскерликке каршы күрөшүү боюнча чыккан указдын негизинде тиешелүү нормативдик документтер иштелип чыккан программалар бар, конкреттүү иш-чаралар бар. Мен мына буларды тейлеген вице-премьер катары айта алам. Рактуу түрдө алып барып атабыз. Анын ичинде мына мисалы сиздердин тараптан да сунуш түшкөн, ички иштер министрлигин реформалоо боюнча жанагы Следственный департамент жана башка ДПСтин жанагы коррупцион механизмдерди демонтажлоо боюнча ушул сыяктуу бир топ жакын күндөрдө 3-4 өкмөттүн токторун алынды. Анан жанагы правоохранительдик коргоо системасын реформалоо боюнча атайын кеңеш бар. Ошол кеңештин төрагасы менмин. Анын жыйынында дагы ошол жанагы менен сиздер айткан маселелер боюнча ушу ички иштер органына, коргоо органдарында адамдарды тандоо, мунун ачык конкурстук негизде жүргүзүү жөнүндө принциптерди киргизүү боюнча жаңы чечимдерди кабыл алып атабыз. Мунун баары эске алынат да. Экинчиси мына сиз айтып аткан маселелер боюнча кандайдыр бир коргоо органдарынын кызматкерлери же мындай адамдар билип отурган башка адамдардын ушу кылмыш топтордун мүчөлөрү менен болгон байланышын тактоо боюнча, аларга баа берүү боюнча да бизде ыраттуу иш бар. Эми муну коомчулукка ачык жарыялай албайбыз, бирок иш жүрүп атат. Анткени билесиздер, бул жанагы абдан жашыруун түрдө башкача ыкмалар менен болот экен. Ошону мындай таап чыгуу боюнча, ошого баа берүү боюнча бизде иш башталган, бул ишти аягына жүргүзөбүз. Өзүңүздөр билесиздер, жана биздин мына өкмөт башчысынын демилгеси менен жаңы өкмөт башчысынын ар бир министрликтин, ар бир министрдин жеке өзүнүн конкреттүү иш пландарын жанагы бекитип туруп, ушу мен өткөндө мисалы бүт күч органдарын жетекчилерди отчетун ар бир пункт боюнча угуп чыктым. Сиздер айткан жана маселе ушул жанагы пландардын өзөгү болуп эсептелет. Муну эми акырында ишке ашырбасак 1-2 күндө же жарым жылда толук менен баарын бүтүрүп коебуз деген кыйын экен. Бирок көңүлдүн борборунда болуп атат. Бул сиздердин айткан сыныңыздарды туура кабыл алабыз, иш жүргүзө беребиз. Эми жокко чыгаруу боюнча бул чечимдерди жокко чыгарып сиздер бизден жакшы билесиздер. Жергиликтүү мамлекеттик администрациянын чечими биз жокко чыгара алабыз, бирок жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимин биз жокко чыгара албайбыз. Бул үчүн сиздердин чечимиңиздер керек, прокуратурага тапшырма бересиздер, кимдерге тапшырма бересиздер. Алар жанагы протестовать этип, мисалы эмеге берсе, сотко берсе, соттун чечимине отмечать кала берет. Биз мисалы өкмөттүн өз алдынча башкаруу органдарынын чечимин жокко чыгаруу укугубуз жок. Өкмөт сотко бере алат. Эмне үчүн прокуратура кандай биз жылдып коюшубуз керек? Мыйзам бузулуптур, өзүңүз айттыңыз. Премьер-министрдин макулдугу жок эле берип коюптур. Бериш үчүн алгач макулдугун алыш керек. Бирок анан чечим. Демек, чечим туура эмес. Ушуну сиздер өзүңүздүн атыңыздан эле ушулардын баарын айтып, Бош террорлук кеңешине биринчиден тез кезексиз август айында азыр дагы жыйналып, тез кезексиз жыйналып биздин өтүнүчүбүз менен бул жолу өздөрү карап чыгарсын. Болбосо биз ошол эле параллелдүү түрдө ошо сотко дагы бериш керек. Анан ачык айтпайын айттым, муну 20-ларына чейин тез кабыл албасак даярдыктар жүрүп атат чоң көчмөн оюндаргачы. Анан ошого чейин ал жер тазаланып, өзүнүн аты коюлуп калыш керек да, жазылып деген. Бир жумада мына эми мына азыр сиз айтып атасыз. Бир жумада чагылгандай тездик менен жасашыптыр да. Районда бир күндө жыйналат, айылда бир күн жыйналат, кезексиз жыйналат. Азыр биз отуруп алып, кезексиз биз айтсак жыйналабы, жыйналбайбы, бос териликтерде отурабыз.
Сотубуз берсек 1 ай күтөбү, 2 ай күтөбү, анан сотко ким берет деп ары бери түртүп атабыз. Сотко өкмөт силер беришиңер керек. Biz Азыр өкмөт сот прокуратурага десек, ал десек, бул десек, көчмөндөрдүн ойуну бүтүп калат. Biz özümüzün sesi менен мен айтканым bir нерсени айтып атам. Өзүнүн sesi менен biz атын тете албайбыз деп атпайм. Анткени өзүңүз жакшы билесиз, Конституция депутат разграничение полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Незаконно деп атпайбы? Биз анда кайрылышып Жок, незаконно алгандан кийин. Же өздөрү карап чыгыш керек. Ошо азыр бүгүн сурашмаларга тиги сунуш бериш керек, сунуш бериш керек. Атын теткиледи. Ошо артына параллельно сотко карылыш керек. Параллельно госпондго айтыш керек. Ал ат мыйзамсыз. Атты алып туруп, вывесканы алмаштырып, тиги Чолпон ата ипподрому деп жазып кете беришин чечими анан бир жуманын ичинде ат менен боло берет. Бүгүндөн баштап барып атын өзгөртүп жазып жасай бериш керек. Анткени ал мыйзамсыз. Ал чечимди силер аткарганга милдеттүү эмес. Черкеш, бул жерде мен айткым келет да, сиздин сөзүңүз. Өзүм кайра бир жуманын ичинде максатына жете алабы? Мына ошондо билинет да, кимдер кандай иштеп атканын. Ошон үчүн бир дагы мүнөттү, бир дагы саатты силер текке кетирбей, азыр тез менен диск даярдап. Бул бир кичинекей окуя болгону менен чоң мамлекеттик саясий жана идеологиялык мааниси бар экенин Өмүрбек Жиркешевич айтып кетти. Мына баардыгыбыз билебиз, баатыр энелер 7 баланы, 10 баланы төрөп, тарбиялап, ушул убакка чейин баатыр эне деген наамын ала албай жүрөт. Көп. Себеби эмнеде? Баласы кокустан бир жерде авария кылып, 2 жылга кара кызматка кесилген. Мына ошолорго сенин балаң кылмышкер экен деп, баатыр эне деген наамын бербей атат. А бул жерде баласы вор законы деген бүткүл мамлекетке каршы, конституцияга каршы, идеологияга каршы, моралга каршы иш жүргүзүп аткан кылмышкер, уюшкан кылмышкердин атасы ушундай сый баркка ээ болуп атат биздин мамлекетте. Батукаев эмне болду? Бул дагы бийлик менен мамлекеттик бийликте отурган менен ошол уюшкан чоң кылмышкерлердин байланышы жөнүндө маселени жогорку кеңеш көтөрүп, мына өзүңүз билесиз. Каякталып биздин токтом? Өкмөт өзүбүз текшеребиз деди. Каяктан текшерген? Жооп берген жок. Мен 10 жолу койдум жогорку кеңештин төрагасынын алдында. Ким күнөөлүү? Өкмөтпү, комитетпи, жогорку кеңешпи, президентпи? Эмне карабайсыңар? Мына эми экинчи случай бүгүн Ата Мекен партиясынын демилгеси менен көтөрүлүп атат. А бул окшогондор көп да. Мунун баарыны карапайым эл көрүп, билип, түшүнүп атат. Бүгүнкү бийлик кылмыштуу дүйнө менен аралашып жашап атат деген түшүнүк пайда болуп атат. Коомдук пикир пайда болуп атат. Анан кийин Абдрахман Бардакимов, эми биз өкмөт конституция боюнча укугубуз жок. Жергиликтүү кеңеш эч кандай укугу жок. Мамлекеттик мүлктү, мамлекеттик деңгээлдеги, центральный бийликтин деңгээлиндеги объектиге атын коюп койду. Вор законунун атын коюп койду, атасын. Премьердин уруксаты жок эле. Премьердин уруксаты жок, башканын уруксаты жок. Коюп койду. Эми биз айтып атабыз, жок, соттошобуз, анан биз дагы сүйлөшөбүз деп. Жок, биз таап чыкпадык. Эми кечирип коесуңар, мындай бийликти былжыраган бийлик деш керек. Былжырак бийлик. Келип туруп бетке түкүрүп атса, кылмышкер. Биз эми соттошобуз булар менен дейт. Мындай бийлик боло турган болсо, алар дагы бийликтин башына чыгат. Жүргүзөт өзүнүн идеологиясын алар. Ошондуктан муну токтоосуз түрдө
мыйзамсыз жасалган нерсе катарында 1 сааттан кийин токтотуш керек, муну алып салыш керек 1 сааттан кийин. Алар сотко берсин. Туура эмес болуп калды. Туура эмес болуп калды. Булар бизден туура эмес жасады деп. Силерди сотко берсин алар. Ушундай жасабайсыңарбы? Бийлик экениңерди көрсөтпөйсүңөрбү? Мен ойлойм бул өтө туура эмес болот. Эгер жанагындай биз езилип, кечирип койгулар былжырап отура турган болсок, көчмөндөрдүн дүйнөлүк ошондой бир чоң мааракеси өтсө, аны телевизияда көрсөтсө, Көлбаев атында бул ким экен Көлбаев деген десе, вор законунун атасы экен. Аны Обама тааныйт. Обама издеп жүрөт, Көлбаевди мага кармап бергиле, мен силерге баланча миллион доллар берем деп. А биз болсо мондай сый урмат менен аны реклама кылып отурабыз. Ошондуктан Абдурахман Адакин, госкомиштон силер өзүңөрдүн мүлкүңөрдү эме кылбайсыңарбы? Анда жогорку кеңешке дагы бир районный советтин, Первомайский райсоветтин депутаттары чечим чыгарып туруп бир карышкырдын атын коюп коелу анда. Келгиле. Жогорку кеңештин бул мамлекеттик объект болуп атпайбы ал? Чолпон ата, өзүңүз айтып кеттиңиз. Баары туура эмес болгон. Ол деген жерибиз жок, ушинтипчи былжырап же сүйлөп отуп алабыз. Биз айтып атпайбызбы? 10 күн калды, 10 күндөн ашык убакыт калды. Мунун баарын биз таап чыктык. Мунун баарын эмне туура эмес экен. Биз чыгып туруп, биз чыгып алып чара көрөбүз деп мен айттым. Силер көтөрбөй, биз көтөрүп атпайбызбы? Эмне үчүн 2 жылдан бери ушул маселе көтөрүлбөйт? 2 жыл мен сиздин катарыңызда ушул жерде отурганмын 2 жылда. Биз сизди жеке эмес, өкмөт эмне көтөрбөйт? Тийиштүү мүлк министрлиги эмне көтөрбөйт? Ички иштер министрлиги эмне көтөрбөйт? Мамлекеттик коопсуздук кызматы эмне көтөрбөйт? Siz özünüzde almanız anı, ben birlik yönünde yapıyorum. Bulardın işi de, bizge tiyot da. Bulardın işi, bulardın funksionaldık milliyeti, aylık alışa, günü koşul işleyeceksin hatta. Oşun için biz baştan... Jeke sizge emes bu? Hükümet dövülür... Hükümet yönünde söz getir. Koyvatsa... Yeni andamında yağlarız. Men aytıp berdim, hükümetin жаңы курам иш жүргүзүп атат деп. Биринчиден, экинчиден моунун баардыгын биз эгер мурдагы ошо 2 жыл каралбай жаткан болсо, кесесилердин күн тартипти алгандан кийин биз юристтерди чогултуп алып, бүт кайсыл бери туура эмес болгон таап чыктык. Мына силерге алып келдик ушунун баардыгын. Мындай айтып, мыйзамга туура келбей калыптыр деп таап чыктык. Рахмат, сиздерге рахмат. МВД, КГБ, силер кеңеш туруп, подразделенияларга бергиле, эртең алып, чолпон ата ипподромун деп түнү менен жазып койсун. Ташполо деген туура айтат. Нааразы болгон баатыр болсо, анда бизи сотко берип койсун. Ал эми чечимин туура эмес чечим. Атын жокко чыгаруунун өзүнүн процедуралары бар. Жөнөтүлөр чечимдер бар. Бирок ал башка. Муну бул аткарылбаш керек. Анткени премьер-министрдин макулдугу жок эле өзүм билемдик менен чыгарылган чечим катары буга баа бериш керек да. Бул башка маселе. Прокуратурага дагы тиги жөнөтүш керек. Бирок биз ошолар бүтсүн деп күтүп отурсак, көчмөндөр оюну бүтүп калат деп Ташпол Балдага жабдан туура айтты. Biz özümüzün mülkümüzdü, özümüzün hukukumuzu paydalanıp al жерде мыйзамдуулукту калыбына келтиришибиз керек. Эми парламенттеги Атамекен фракциясы маселенин жыйынтыгы боюнча 20-августта атайын жыйынга чогулат. Мындан улам эл өкүлдөрү укук коргоочулар менен тийиштүү тармактын өкүлдөрүнө тез арада чечкиндүү кадамдарга барып, токтоосуз ипподромдун атын өзгөртүү тапшырмасын койду. Жыйындан соң 2 саатка жетпей Асанбек Көлбаевдин ысымын алып жүргөн Чолпон Атадагы ат майданынын аты алынып салынгандыгы тастыкталды. Ал эми өкмөт бул боюнча кылмыш ишин козгоору же козгобогондугу, ошондой эле көрүлгөн чаралар тууралуу 20-августтагы фракция жыйынында маалымат бермекчи.